Курсан Асанов абактан чыкты. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу анын жактоочусу жергиликтүү басылмаларга билдирди. Анын айтымында мындай чечимди Бишкек шаардык соту кабыл алган. Эске салсак, 1-май райондук соту 20-мартта Асановду 26 майга чейин УКМКнын СИЗОсунда камакта калтыруу тууралуу чечимин чыгарган. Кошумчалай кетсек, Асанов 26 январда имаратты басып алган деген шек менен кармалган болчу. Бүгүн Бишкекте шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор митинг башталаарын айтты. Бүгүн 12 апрель күнү кечки саат 16:00 шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон партиялар митингге чыгышат. Мындай жыйынтыкка алар Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына нааразычылык акциясына чыгышканда токтолушту. Нааразы болгон партиялардын өкүлдөрү шайлоо таза өтпөгөнүн айтып, анын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Алгач алдыда келген 3 партиянын жеңишин БШК тааныбашы керек экендигин кээ бир партиянын өкүлдөрү айтышса, кээ бирлери силер аларды кетирип ордуларын ээлеп алгыңар барбы? Эмнеге бийликке жетүүнү гана көздөп жатасыңар деп жарга такашты. Акыры бул шайлоо жараксыз деп табылсын деген жыйынтыкка токтолушту. Мамлекетибиздин кайрадан шайлоо өткөрүүгө күчү да, шарты да жок экендигин таасын билген партия өкүлдөрүн Кыргызстан келечеги ойлондурабы же бийлик ойлондурабы ким билсин. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына аттангандардын көбү бизнесмен же жумшак орунда олтуруп иштегендер экен. Албетте арасында блогери да, ырчысы да бар. Чынында бул депутаттыкка талапкерлер өлкө келечегин жакшыртуу үчүн келе жатабы же өз бизнестерин коргош үчүн, а болбосо башка кызыкчылыктары барбы, аны да убакыт көрсөтөр. Куру убададан тажаган эл соңку мезгилде шайлоого деле катышкысы келбей калды. Муну көпчүлүк баса белгилеп, ачык эле айтып келишет. Эмнеси болсо да ар бирибизге ыйман, инсап берсе экен. Буга дейин вице-премьер-министр Улукбек Кармышаков брифингде шайлоо жана референдум таза өттү, административдик ресурс колдонулган жок деп билдирген болчу. Кечээ 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештерге депутаттарды шайлоо болду. Муну менен катар Конституцияны өзгөртүү боюнча жаңы долбоор жалпы элдик добуш берүүгө коюлду. Баштапкы жыйынтыкка ылайык Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 7 партия 7% чектен өттү. Референдумда шайлоого келгендердин 79%дан ашыгы президенттик башкаруу ыкмасына макул деген добуш беришти. Булак Айбек Нуркейжи. Менде дагы айта турган сөздөр көп. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков 11 апрелде Бишкек шаарындагы номер 1327 шайлоо участогунда добуш берди. Бул тууралуу мурдагы президенттин социалдык тармактагы расмий баракчасында айтылат. Анда Сооронбай Жээнбеков шайлоо боюнча журналисттердин суроолоруна да жооп бергени айтылат. 11 апрель шайлоо күнү бул күнү үгүт жүргүзүүгө тыюу салынган. Буга кошумча ар бир жаран кимге добуш бергенин купуя сыр катары сактоого укуктуу. Негизгиси бүгүнкү жарандык милдетимди аткардым, деди Жээнбеков. Ошону менен бирге ал коомчулукта журналисттерди ага экс-президент катары суроолору көп экенин кошумчалады. Жеке менин дарегиме да ар кыл ойлор, калпчына аралаш пикирлер айтылып келет. Мен мунун баарын угуп көрүп, анализдеп жатам. Албетте менде айтылчу сөздөр көп. Бирок азыркы кырдаалда менин сүйлөп, саясатчылар менен талашып тартышып, диалогко аралашканыма караганда унчукпай турганым өлкө үчүн чоң пайда. Анткени саясий туруктуулук жаңыдан бекемделип келе жатат. Менин айтканым, дегеним кырдаалга таасир этпей койбойт. Саясий чайкоочулук кылуучулар да жок эмес. Мен ошого жол бергим келбейт. Жеке мен тууралуу эмне дешсе да көтөрөм, чыдайм. Өлкөдөгү саясий туруктуулук, эл биримдиги мен үчүн баарынан кымбат. Дүйнөдө биздин мамлекетте коронавируска байланыштуу экономикалык абал жеңил эмес. Дагы башка маселелер көп. Мамлекет жетекчилиги колунан келишинче иштеп жатат. Өлкөдөн өткөн дөөлөт жок, ошондуктан баарыбыз тең азыр саясатты азайтып, жаратмандыкка басым жасашыбыз керек. Менин унчукпай келе жаткандыгымдын негизги себеби ушул. Буйруса сүйлөшүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр болот, деп сөзүн жыйынтыктады экс-президент. Булак Баракелде Чекиторг. Президенттин өкмөт башчынын жубайларынын көйнөгү талкууга түштү. 11 апрелде жергиликтүү шайлоого жана референдумду кабыл алуу боюнча шайлоо өтүп жатат.
Өлкө башчысы Садыр Жапаровду шайлоо участогуна жубайы Айгүл Асанбаева, өкмөт башчы Улукбек Мариповду жубайы Назгүл Марипова коштоп келди. Коомчулуктун көзүндө турган адамдардын жубайлары өзгөчө кийимдери дароо талкууга алынат эмеспи? Социалдык тармактын колдонуучулары айымдардын көйнөктөрүнүн кооздугуна, жарашыгына жана кымбат баасына өзгөчө баа беришүүдө. Эске сала кетсек, өкмөт башчынын жубайы биринчи жолу күйөөсүн расмий иш-чарага коштоп чыкты. Булак Коом Чекит пресс. Милиция күйөөсүн балка менен өлтүрүп ата-энесине кетип калган. 2021 жылдын 6 апрель күнү болжол менен саат 10:00 чамаларында Ысык Ата районунун ИИБдин Нөөмөт бөлүгүнө эркек кишинин жансыз денеси табылгандыгы тууралуу телефон чалуу болгон. Бул тууралуу Чүй ОИБдин басма сөз кызматы кабарлады. Маалымат боюнча Ысык Ата ИИБдин ыкчам тергөө тобу Ивановка айылындагы үйлөрдүн биринен дене жаракаттары менен эркек кишинин жансыз денесин табышкан. Териштирүү учурунда ал 34 жаштагы Хи аттуу жаран экендиги такталган. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя болгон күнү 34 жаштагы жаран үй бүлөлүк чырдын айынан мас абалында аялын сабап салган. Андан соң төшөккө жатып уктап калган. Аялы ачууланып сарайдан балканы алып башына бир нече жолу уруп, натыйжада ал каза болгон. Андан кийин аялы баласын алып ата-энесине кеткен. Кылмыш куралы БЧКга ыргытылган. Окуянын бардык жагдайлары иликтелип жатат деп айтылат маалыматта. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130 беренесине киши өлтүрүү боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Булак Назар Ньюс Чекит KG. Шамурза Бөрүкулов: булар өз кылган кылмыштарына жараша жазаларын ала турган мезгил келди. Мен сот эмесмин. Бирөөнү алдын ала кылмышкер деп атаганга, бирок ошол эле убакта маңкурт да эмесмин. Булардын кылмышкер экенин сезбей кала турган. Атамбаевке: кыргыздарды малга теңеп мал дедиң, кытайлыктан карыз алып сен жедиң, кан төгүлүп кайгы менен коштолду, ажоо болуп эл башына келгениң, олтура бер түбөлүккө олтургун, орду түрмө сендей болгон телбенин. Отунбаевага: көтөрө албай макамыңды, баркыңды, мырктар дедиң сенин баккан калкыңды, Кадыржанга басып бердиң кыргызды, кечирбейбиз сендей канкор катынды, өз элинин душманы деп тарыхта кара менен жазыш керек атыңды. Тикебаевка: урматсыйың канча экенин билбедим, улгайсаң да адам окшоп жүрбөдүң, мен жараткан мыйзам менен жаша деп калың кыргыз элиң көзгө илбедиң. 10 жыл чардап каалагандай болдуңар, кыргыз элин бычагы жок сойдуңар, атыңардан айта турган күн келди, эл душманы деген атка кондуңар. Элге келген 3 жаналгыч каргаша, ээрчишип бирге жүрөт жанаша, эки дүйнө оңолбойбуз билип кой, эгер булар жазаларын албаса. Бөрүкулов Шамурза.